Россия Федерациясында иштеп жүргөнүбүз менен биякта эми Ассаламу алейкум, кайрымдуу кыргыз элим. Бул жакта турган Дастан досубузга чоң суммадагы акча өлчөмү керек болуп атат. Досубуздун ден соолугуна байланыштуу срочно операция жасаш керек. Кайрымдуу кыргыз элим четте жөн карап турбастан мүмкүнчүлүгүңүздөр болушунча жардам бериңиздерди сурап өтөбүз. Реквизиттерге Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо жардам берип коюңуздар. Алла разы болсун. Дастан досубуз батырага айып кетсин иншалла. Ассаламу алейкум, Адек. Алейкум ассалам. Кандай жакшы иштер? Сактан жакшы. Шүгүр. Бул бала болсо бизнес класста иштейт экен. Жана YouTube'да канал бар, Кыргыз Деле деген. Биринчи суроо, ошол Кыргыз Деле деген YouTube'да каналыңда эмнеге орусча апарасың? Эми биз Россияда иштеп жүргөнүбүздүн себебинен эми Россияда ар кандай улут бар да. Анан жеке эле орустар көрсүн деп эле башка калктар бар, калмыктар көрөт, например, Дагестан балдар, ар кайсы улуттар түшүнүктүү болсун деп, мындай обширный болсун деп орусча тартам да. Бирок орусча тартканым менен жүрөгүм кыргыз деп согот да, жигиттер. Жаман комментарий жазбагыла. Негизи ошол статистиканы карадым да. Көбүнчө негизи вообще каяктан көрөттүң көбүнчөсүн? Көбүнчө где-то бир 80% Россия көрөт да. Кыргызстан көрөт, Белоруссия, Украинадан бар, бирок Украинадан аз. Аны Өзбекстанда көрөт да. Казакстанда кээде-кээде кошулуп калат кээ бир роликтерге. Кыргыздар мындай жазса керек, хейтерлер. Кыргыздар BMW айдап алып эле орусча сүйлөп каласыңбы, анан тигил эле мул эле депчи. Ошол балдар менен кыргызча сүйлөгөндө мен аларга караганда тагыраак сүйлөйт болушум керек деп ойлойм да, чындыгында. Жакшы кыргыздар орустардан да жакшы сүйлөсүң да, негизи сагым элечи. Биз анда билбейбиз орусча. Спасибо за комплимент. Анан экинчи суроо болчу, ошол эме Кыргыз ошо YouTube'танчы канча табасың? Канча доход канча негизи? Жана мисалы таксопаркта реклама кыласың, машина реклама кыласың, просто адамдарга керек болот да, может реклама түшүп калганда кандай кылсам болот, акчасын билип алсам болот. Эми реклама ар кандай, эми кээ бир кандай айтсам, как она если айтайынбы? Айтпайбы, как положено, кандай болот? Мисалы таксопарк, мисалы бир таксопарк кылганда канча кыласың? Минимум 4000 реклама кылам да. Бир роликке? Бир роликке минимум 4000 кылам, анан эгер ал жерге өзүм барып тартып убактын кетирсем да бир аз кымбатыраак да, 7000-8000 чейин кылам да. Ошондо айына доход канча болуп калат YouTube'тан? YouTube'танбы? YouTube'тан меники жумасына 2 роликтен чыкса, где-то бир YouTube'тан бир 40 000 дейчү, 40 000, 50 000 да. Айына, Айына. Такси боюнча, таксиге кеткен, таксиден күнүз иштейсиңби же ночь иштейсиңби? Мен уйку канганда турам, бир 11-12-лерде туруп, ошону менен тамак-самак ичип, машинаны жууп, суупу алып, арка-берка кылып жумушка чыкканча 3 болот. Бирок 3тө чыксам, түнкү 3кө чейин иштейм да, стабильно 12 саат линияда болом да. Чтоб эми өзүңдүн чөнтөгүңө бирдеме калыш үчүн 12 саат иштешиң керек да. Машина өзүңдүкүбү же аренда? Жок, машина аренда күнүнө 4,5 миңден турат. 4,5 миңден да? 6,1 же 7,0? Жок, 7,0. 7,0 даже. 2-литровый дизель. За счет дизеля бир аз акча, мындай топливодон бир аз эконом болот да. Эме ошондо 12 саатта бизнес класстан канча чыгат? 12 саатта 5000 калат да өзүмө таза. Арендадан, тамак аштан, көчөдөн тамактанабыз, ошо 3 маал тамак, кофе, арка-беркинин баарын алганда где-то таза 5000 калат. Эмнеге именно бизнес класста выбирать эттиң? Эмнеге эконом иштебейсиң? Эмнеге комфорт плюста иштебейсиң? Комфорт плюста иштедим, экономдо иштедим. Мен таксиде негизи в общей сложности уже 4-жылда иштеп атканымчы. Анан экономдо өзүмдүн машинам бар, просто бир аз жалкоороок болуп калдым да. Кааласаң иштеп, каалабасаң иштебей, анан өзүмдүн машинамды арендага берип коюп, муну арендага алып, мындай мотивация катары. Өзүңдүн машинаң эконом классыбы? Өзүмдүкү эконом. Арендага берип коюп. Жалкоолонбой Москвага баарыбыз эле бияка иштеп окат калалы деп келгенден кийин убакытты текке кетирбей иштейли деп ушуну арендага алып алгам да. Түрткү болот да, бир аз болсо дачы. Получается сен Москвада нормально бизнесмен да. YouTube'тан алып келсең, такси алып келсең, ошо аренда көрөт келсең, дагы эмне доходторуң бар? Дополнительно. Башка доход деле жок. Эле. Ошондо айына общий доход эсептегенде канча болуп калат? Ошо кызык да бизгечи. Общий доход. Секрет болду айтып кой да бир общий мындай. Ар кандай болуп калат эми. В среднем 150 000 да. 150 000 бар экен да.
Нормально экен. Эгер стабильно иштесең да, жалкоолонбой күндө чыгып иштесең 150. Ошол мен айтылганда общий YouTube кошкондо арендадан бергенден ошол таксиден чогуу общий доход эсептедиң беле? Эми общий доходту мындай акылга салып эсептесем, негизи 180-200 миңге чейин чыгарышым керек да, негизи акылга салсаң. Анан эми бир күнүң бир күнгө окшобой калат, кээде ооруп каласың, иштей албай каласың, кээде чыгып бир аз иштейсиң, жалкоолоносуң, иштебей коесуң. В среднем 150 миң калат табам да. Бизнес класстан эң көп чайлан канча болду? Мисалы мындай. Бизнес класстан эң көп чаевый 2 миң алгам, бирок экономдон эң көп чаевый 11 миң рубль алгам да. Даже да. Экономдон алгам. Анда экономдо эшлеш керек экен да. Просто эми экономдо кандай десем, заказдар арзан, анан төлөгөнү 150 рубль, ага деле Аллага шүгүр да, анткени болбойт. Просто экономдун адамдары менен бизнес класстын адамдарынын ой жүгүртүүсү, деңгээлдери башка да. Биякта көп нервничать эч ким менен урушпайсың, более спокойный, анан машинаң комфортный. Ошол эле күнүнө, например, Москвадан 350-400 километр айдасаң көп чарчабайсың. Ошол плюстары бар да. Анан бияктан именно пассажирлардын водительге кылган мамилеси жагат да магачы. Экономдо Кудай өзү кечирсин, Кудайдан жөө качкандар да чөп алып атпайбы? Ар кайсынын башын сүйлөйт. Жакшы экен, анда иштериңе ийгилик. Ак жол зеленый свет саганда. Рахмат, чоң рахмат. Жигиттер, Куба такси каналына подписка таштап, лайктан басып, точнее, комментарий жазып, поддержка берип койгула каналга. Рахмат.